Assalamu alaikum бардыгыңыздарга. Бүгүнкү биздин ролигибиз Global Village дүйнөлүк ярмарка Дубайда жайгашкан. Ушул туурасында сонун бир ролик болот. Аягына чейин көрүңүздөр. Дүйнөлүк ярмарканын биринчи сезону 1996 жылы Дейреде ачылган. Бул жер туристтик жер болгондугу үчүн ар бир нерсеси кымбат баада. Мисалы үчүн бир даана ушул симит 25 дирхам. Сомго алганда 600 сом болот. Бул жерде бир гана 100 өлкөнүн ярмаркасы болбостон, анын ичиндеги улуттагы адамдар дагы ичинде жүргөн болот. Бизде Глобус жана Азияларда өзүбүздү тейлей алсак, бул жакта кийимди алсаңыз дагы самообслуживание бар. 141 дирхам. Келиңиздер, эми биз сиздер менен интернеттин кубаттуулугун текшеребиз. Эгерде бул жакта 5G болсо, мегабайты канча болот секундасына? Караңыздар. 863 мегабайт. Бүт нерсе бар экен. Бул жакта техникадан баштап полностью үйгө керектүү нерселерден телевизор, былча айтканда бул азыр технодомдо жүргөндөй элемин да. Бирок мындай карасаң, бул жакта уже кийимдер башталат. Мынакей ряд уже полностью кийим боюнча. Матрас. Дальше кетебиз, уже шампуньдар башталат. Мыламоющийлер, фруктлар болот, овощилер. Бардыгы бир маркеттин ичинде. Кызыктай көрүнөт экен, эгерде баардыгы бир жакта болсо. Карасаңыздар, ушундай кылып туруп арчып даярдап коет экен. Бизнес идея. Арчып отурбайсың да? 18 дирхам. Кокос, тарбыз, фруктлар, сабиздер прям жөн гана туура алганда салат эмес. Пияздын даярдалганы туура отурбайсың. Элестетиңиздер. Пияз тоже. Бул жакта ушундай маркетинговый ход бар, пакеттин чоңун берет. Себебегенде адам алганда көп нерсе алсын деп. Лимондорду караңыздарчы. Майда лимондор. Бармагым ушундай эле. Биз азыр Бахрейнде жүрөбүз. Караңыздар, иштери кадимкидей ошол өлкөдө жүргөндөйсүң. Жыттарынан бери прям ар бирөөсүнүн көздөзүнчө өзгөчө болду. Ошолордун улуттук кийимдери, biz азыр Египетке кирип баратабыз. Караңыздар. Бул жактын жыты өзүнчө башкача экен. Элестетиңиздер, бул жакта жыт еще более другое. Актан. Бул Марокко. Кеттик бичиле. Мына кийимдерди. Караңыздар. Прям ар бир немеге кирген сайын өлкөлөргө ичиндеги атмосферасы тоже отличается. Молардыкы прям просторно экен да. Бул жак Саудия. Бул жак Иран. Дагы Индия. Бул Саудияныкы. Саудияныкы дагы өзүнчө бөлөкчө цветтер менен, формалар менен. Бул женский туалет. Караңыздарчы сыртындагы кооздугун эле. Индияга келип калдык уже. Индияда жүргөндөйбүз да. Бул жакта только индустар и цвет тоже подобранный. Ар бирисине киресиң, өзүнчө бир мамлекетте жүрөсүң. Индиянын ичинде жүрөбүз. Полностью Индиянын колорити, атмосферасы. Индиядан чыктык. Бул жакта Катар бар экен. Катар. Мынакей. Катар. Лүбнан. Бул жакта Палестина.
не только Қытай базарына келіп отырмыз, а Қытайлардың өздері де бұл жақта жүреді. Қарасаңыздар. То есть, мындай ярмарка дегенде обязательно прям алардың базары емес, прям өздері дағы да ошол жақта жүреді. Уже Қытайға келдік біз. Шаман соңғы 5 минуттың ішінде эле любой өлкөгө жетип каласың. Қытай базарына келіп отырабыз. Бұяқта China деп тұрады. Мынаке Қытайлар ішті отырады бұл жақта. Мынаке дағы бір Қытай ішті отырады бұл жақта. Полностью Қытайлар. Бұл жақта да Қытай іштейді. Полностью Қытайлар ішті отырады мынаке. Бұл Оман. Бұл Афганистан. Тегел жақта Таиланд деп тұрады. Бұл Япония. Азия көшесі. Япония, Таиланд, Корея. Бұл қайсы жақмен ассоциация болады сіздерге. Тауыңыздаршы. Америка. Biz Koreyaga kelib o'tamiz. Koreyaga kirdik. Мынакей бұл жақта Кореяда Кореялықтар іштеп жатады. Корея. Бұл жақтан жүн кетпейлі деп атайын ушундай сонун бир нерсе сатып алдым. Ал жақтан эгерде сахар менен жей турган болсоңуз, ашказаныңызга пайдасын берет. Эгерде жыттай турган болсоңуз, мисалы грипптен, сасык тумоодон арылтат. Мойнуңузга сүртсөңүз, баш оорудан жана башка көптөгөн мындай пайдалуу жактары бар экен. Андыктан бул жактан дагы өзүбүзгө бир элес ала кеттик. Бул жердин өзгөчө жери, ар бир базарга киресиз жана ал жактан өздөрүнүн улутундагы адамдар иштеп аткан. Албетте баардык жакта эмес, бирок көпчүлүк жерден ушундайды көрөсүз. Мисалы сүрөт тартып атат, жумушун кылып атат, соода кылып атат, бирок кайсыл өлкөнүкү болсо ошол адамдын улутундагы адамды биз көрүп аттык дайыма. Бул жерде сиз түзмө-түз дүйнө жүзү боюнча кандайдыр бир саякатка чыгасыз. Дүйнөнүн баардык жерлерине бир нече кадам аттоо менен барууга мүмкүн. Бул жактан корейкалар иштеп, кыргыз бошошкан, Даже чипсылар келеткен Кореянын. Мороженое жасагач роботты караңыздарчы. Good evening. Please choose your favorite ice cream. Вариант тандайсың, кайсыл мороженое жейсиң. Анан бул өзү жасап берет. Бул жак Корея болчу, бул жак Америка, тигил жак Россия, Африка. Комфорт таксилерде эң эле жакшысы болгон ушундай кылып сууну коюп койгондо болсо. Мынакей. Бул жактарга да суу коюп койгон экен. Бул Тесланын ичиндеги көрүнүшү, караңыз, салонунан эле үстү панорамный вид болуп толук көрүнөт. Мен бул каналга 1 жыл ичинде 10 гана ролик жүктөдүм жана акыркы 5 айдан бери бул каналда активдүүлүк көрсөткөн эмесмин. Андыктан сиздерге сонун бир чыгарылыш кылайын деп ушундай ролик тартып атам. Сиздер дагы лайк менен мени колдоп кетиңиздер. Көп адамдар
менден эмне үчүн бул каналга көп чыкпай калдың деп сурашты. Мен YouTube'дан кеткен жокмун. Кеттим, бирок бул каналдан гана убактылуу. Эгерде бул жактан дагы сиздер активдүүлүк көрсөтүп, көптөн комментарий жазып, колдоп, репост кылып бөлүшүп турсаңыздар, бул жакка дагы мен убактымды бөлүп турам. Болгону бөлөк каналдар менен убактымды ажыратып аттым, өз менен команда менен иштеп. Жана ал жактан дагы жаңылыгы менен бөлүшүүгө дейин күмүш баскычка жете алдык. Эгерде сиз Дубайга келем деп ниет кылган болсоңуз, анда январь айында, тагыраак айтканда кыш мезгилинде келиңиз. Ошол убакытта ал жакта күн ушундай мейлүүн, жакшы салкын абалда болот. А эгерде жай айында келсеңиз, анда бул жактан абасы кургак жана сыртка чыгууга такыр мүмкүн болбойт. Сиз күндүз күнү таксилерде жана торговый центрлерде гана боло аласыз. Таксилер туурасында маалымат бере кетсем, бул жактагы сиз кааласаңыз Tesla чакырсаңыз болот, Uber приложениясы менен, кааласаңыз Lexus чакырсаңыз болот. Бирок эгерде экономныйраак десеңиз, анда сизге мен Kareem приложениясын сунуштайм. Ал жактан албетте Toyota Camry менен отурасыз, бирок канткен жакта дагы баасы 2 эсе арзаныраак болот Uberге караганда. Интернет туурасында ойлонбой эле койсоңуз болот, анткени сиз торговый центрден акысыз түрдө Wi-Fi колдоно аласыз. Азыр мен силерге сонун бир видти көрсөтөм. Мурдарактарда көрсөткөн элем, бирок эгерде жаңы катталган болсоңуздар, анда жаңы көрөсүздөр менин баракчамда. Анда эмесе мынакей прям кадимкидей материал болуп турат да, дасторкон. Бул нерсени ар бир клиент кеткенден кийин ордун алмаштырып турат экен да. Биз кеттикпи, эгерде мисалы булганып калса, допустим, дели булганбаса деле алып келип кайра алмаштырып турат экен. Анан 2 персонал иштейт экен, бир столикке. Биз келдик, келгенде кадимкидей мындай депутаттай сезип кеттим да, өзүмдүчө келет кесиң, ушул жакка деп туруп жол көрсөтүп, могу столумду тартып отурат кесиң, өзү түртүп берет да артыңачы. Ушундай сонун персонал жакты. Анан бир эле ал эмес, экинчисинде ошол эле биз алып келген адам отургузду, мындай мамилесин көрсөттү. Андан кийин экинчи адам келеткенде дагы бизден заказ алып, кайра ошол адам заказды алып келип берет экен. Вот, бир столикке 2 адам кызмат көрсөтөт экен. Ал эми бул Марина пляжында акысыз түрдө дрон шоусу болуп турат. Карасаңыздар, эгерде сиз өзүнүн убактысына жараша келген болсоңуз, ушундай шоуну көрө аласыз. Негизи мындай дрон шоусу чоң баага кылынат. Жана ал нерсе көп чыгымды да кетирилет чындыгында. Бирок аны сиз акысыз бекер түрдө көрө аласыз. Бунун кылуу максаты эмнеде? Мисалы үчүн карадыңыз, аябай жакты. Же бирөөнүн видеосунан көрдүңүз. Анан кийинкиде мен Дубайга барганда сөзсүз түрдө ошол жерге барам дейсиз. Тагыраак айтканда, бул чындыгында акысыз болгону менен адамдарды тартуу максатта ошол нерсе колдонулат. Дубайдагы таксисттер сизди кандай түрдө алдайт? Карасаңыздар, бул жакта 5.50дө башталат. Азыр албетте биз бир аз жылганга 6 дирхам болуп калды, бирок 5.50 дирхам менен счетчик башталат. Эгерде сиздин алдыңызга таксист келди дагы, олтурганда счетчиги 12-15 дирхамдан башталса, анда сиздин толук укугуңуз бар. Счетчикти жаңылаңыз, мен 5.50дөн баштап кетейин деп айтыңыз. Болбосо сиздин жөн эле олтурбаган, айдалбаган нерселер үчүн гана акчасын алып коюшу толук мүмкүн. Ошондой нерселерден өзүңүздү сак кылыңыз. Баха эке. Баха. Айран дейт. Айран. Атайын могул сокту 230 сом калган болчумун. Бул жакта вроде алма деп турган, бирок составында бал кошулган экен. Алма менен бал кошулуп, и плюс бул чай түрүндө даамы прям бир кызык болот экен да. Onu карап туруңуздар. Nereye tuş geldi? Nandın türlerini kararsanızlar. İki nan, bir sok, 3 banan aldım. 400 som oldu. Өткөндө Global Village'ге барган болчук, Всемирная ярмаркага. Бирок ал жактан өлкөлөрдүн, жанагы көрсөтпөдүм эле базарларды, ар өлкөнүкү ар кандай болуп. Анан бардыгына жетишип бүткөн эмеспиз да, убактыбыз такыр кыска болуп жетишкен эмеспиз. Эми кайрадан экинчи жолу барып атабыз, ошол жака толук көрүп бүтүү үчүн. Биз кайрадан Global Village'ге келдик. Карасаңыздар, бул жактан күндүн батканын аябай кооз, сонун болуп, сапсары болуп атат. Бул жактан эми сиздерге бүгүн дагы бир көптөгөн өлкөлөрдүн ичине кирип көрсөтөм. Мени менен чогуу болуңуздар.
Биз азыр Африканын ичиндебиз. Карасаңыздар, дароо эле жаныбарлар менен баштады. Бул жактан көпчүлүк жасалган нерселер колго жасалат. Кадимкидей ушул жерде олтуруп алып эле колдон жасап коюшат. Көрдүңүздөрбү? Буну дагы мастер, уста өзүнүн колу менен артында олтуруп жасап атат. Йемен базарында Кыргызстандан алып келинген балды Дубайда сатып атышат. Ар өлкөнүн ичинде өздөрүнүн улуттук болгон ушундай шоулар болуп турат. Өздөрүнүн белгиленген убакыттарында. Сиз дагы, мисалы үчүн, бул биз Америкага деп кирдик, жана бул жактагы өздөрүнүн улуттук бии, шоусу көрсөтүлүүдө ошол убакытта. Биз азыр Таиландда жүрөбүз. Таиланд базарында. Бул жактагы аттракциондордун дагы бир өзүнчө тарыхы бар. Өзгөчө болгон. Ар бир өлкөнүкү болбосо дагы, ушундай белгилүү таанымал өлкөлөрдүн өздөрүнө тиешелүү ушундай оюн зооктору, аттракциондорун ушул жака дагы камтып кошуп кеткен. Жана булар бара-бара жыл өткөн сайын дагы кошулууда, чоңоюуда, кеңейүүдө. Мага эң эле коркунучтуусу болгону мына ушул болду. Эң өйдөсүнө алып чыгат дагы жана жөн гана ылдыйга свободное падение менен түшүрүп салат. Бирок албетте безопасный. Азыр артымда карасаңыздар, аябай көп очередь болуп турат. Эгерде очередке турганымда, ушуга киришим үчүн деле бир жарым саат күтмөкмүн. Бир жарым саат эмес, жарым саат күтмөкмүн. Азыр мен жарым саат эмес, күтпөйм дагы да. Просто могул жакта турам, кийинкисин күтөм и сразу кирем. Fast track. VIP зона, могул жер. Кечегилерде VIP зонаны албастан очередти күтүп турабыз да. 1 саат, жарым саат боюнча убактыбызды кетирип. Лучше VIP зонаны алып койсоң, убакытың кетпейт да. Караңыздарчы, могул жерде турган немелерди. Товар аласың го, бир нерселердичи, макарон или бир нерсе сатып алдыңыз дейли, нан-пан. Анан ошолорду QR код менен могул жактан өткөрүп беребиз. То есть сатып алганга жеңил болот экен, удобствогачы. О. 2,5 дирхам. Ошону менен биздин ролигибиз аягына чыкты. Эгерде сиз дагы ушундай кызыктуу сонун жерлерди менин YouTube каналымдан көргүңүз келсе, анда лайктан басыңыз. Эгерде ушул видео 10.000 лайк, жок, 1000 эле лайк, 1000 лайк алса, анда экинчи бөлүгүн кошо чыгарам. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.